Mana Batken eliga undu aldık, mana jardam berdi. Rahmat, bardırga rahmat, çoğundarga rahmat. Birikкен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен Инсан элек коомдук фонду Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жабыркаган жана жардам көрсөткөн 250 үй бүлөгө 50 килограммдан un жана 5 литрден май таратышты. Бүгүнкү күндө 335 тонна азык-түлүк таратылып атат. Бул конфликттен жабыркаган үй бүлөлөргө Баткен областы боюнча 3 районундан бул Баткен, Лейлек, Кадамжай районунда 6000ден ашык үй бүлө жардам алат. Un менен май. Ар бир адам 5 литр май 50 килограммдан un алат. Сайдагүл апанын уулу Ачылбек Ташбеков өткөн сентябрь айындагы калабада батырларча курман болгон. Уулунун артында 5 баласы калган. Апанын үй бүлөсүнө ар тараптуу колдоо көрсөтүп жаткандарга ыраазы. Soğuşqa байланыштуу эң кичине балам өтүп кетти, 5 баласы калды, ошого жардам кылып, ушу un май берип атат экен, өкмөткө рахмат. Ушинтип кароосуз калтырган жок, карап ататтар. Бул жардам чек арада жабыркагандарга эле эмес, жабыркагандарды үйлөрүнө жайгаштырып жардам көрсөткөндөргө да берилди. Бизге тынчтык керек. Өкмөткө миң марта рахмат. Шу бүгүн продукта берип атат. Елдин камкордугун кылып ататтар. Эске салсак, буга чейин буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы чек арадагы калабада жабыр тарткан жана социалдык жактан колдоого муктаж баткендиктерге 200 AQSh доллар өлчөмүндө акчалай жардамдарды көрсөткөн. Сабира Бакирбек кызы, Кудайберди Душоев, Салам Медиа, Баткен.